Баткен облысына караштуу Кадамжай районунун Майдан айыл аймагынан салам айткан коомдук биринчи каналдын биздин айыл көрсөтүүсү жана алып баруучу мен Адилет Чубаков. Биз бүгүн багытыбызды дал ушул Майдан айыл аймагындагы Кереге-Таш айылына бурдук. Айтылуу Исфайрам дарыясынын жээгиндебиз. Айта кетүүчү нерсе, азыр саат таңкы 10-ду чамаласа дагы эч кандай күндүн көзү кылтыйган жок. Себеби айыл бийик тоолордун арасында курчоосунда калгандыктан мына ушундай гүгүм тартып турат экен. Биз менен болуңуздар. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, береке көп толо үйүбүз. Айланайын менин айылым, төбөлүк сага калат сүйүүбүз. Шылдыраса тонун булагы, көңүлүмдүн канат кумары, ыйык туткан биздин айылдын, өчпөс экен дайым чырагы, ыйык туткан биздин айылдын, өчпөс экен дайым чырагы. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, береке көп толо үйүбүз. Айланайын менин айылым, төбөлүк сага калат сүйүүбүз. Мен Исмаилов Иса 1941-жылы ушул Кереге-Таш айылында туулганмын. Алги туулган жердин топурогу алтын дегендей, баары эле баары жерге бардым, жүрдүм, жакшы жерлер. Бирок ар кимге өзүнүн айылы кымбат экен, балдарым. Кымбат. Айланып дегенде мына караганда пенсияга чыгып, кемпирим экөөбүз келип дагы ушу айылыбызда жашап атабыз. Дайым таза сага тилегим, алыс жакта иштеп жүрсөм да, сен деп согот дайым жүрөгүм. Мен Абдыкаримов Токтобай, Кереге-Таш айылынын айыл башчысымын. 15 жылдан бери ушул айылда айыл башчы болуп иштеп келе атамын. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, береке көп толо үйүбүз. Айланайын менин айылым, төбөлүк сага калат сүйүүбүз. Биздин айыл Исфайрам дарыясынын жайга жайгашкан. Исфайрам дарыясы чоң дарыя, мына чоң алай Дарабат короонго ашып кеткен, ошого туташкан жолубуз бар. Айылда 100дөй түтүн жашайбыз. Элибиз, айылыбызда көбүнчө мал чарбасы менен, бактылык менен эмгектенишет. Төбөлүк сага калат сүйүүбүз. Бул биздин Сайды Исфайрам сайы деп коет. Бул жерде Кара Жыгач, Кара Кыштак, Пум, Майдан, Карабол, Аустам, бул биз отурган жерде Кереге-Таш айылы дейт. Майдан айыл өкмөтү боюнча 13 000 элдин саны бар. Бул Кереге-Таш айылынын өзүндө 1000ге чукул эл жашайбыз. 100
жети кожолук түтүн жашайт ушул жерде. Биздин айыл жердин сулуусу, ey, жылда барсам жылда суктанам. Айылдагы Мурза Паша Маматов агайдын үйүнө келдик. Аксакал ушул Кереге Таш айылынын ардактуу аксакалы десек болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай турасыздар? Айыл апа тынчпы? Рахмат. Жакшы. Тынч айылы бар. Күйлүгүчтүү жүрөсүз өзүңүз. Эми мүмкүнчүлүккө жараша жүрөбүз. Канчага чыгып калдыңыз? 75-ке чыктым. 75ке быйыл, Ооба. жакшы. Агайды мен тааныштырып кете турган болсом, ушул Кереге Таш айылынын жашоочусу кече жакында гана өлкө башчынын колунан даңк медалын алды. Канчасында алдыңыз агай? 19 сентябрь. 19 сентябрда, жакшы. Анан Мына указ 8 августта чыккан. 8 августта чыккан. Жакшы. 28 августта. Кут болсун агай. Рахмат. Кут болсун дагы бир жолу. Куттуктайлы мына ушул алыскы айылдагы аксакалдын кылган эмгеги бааланып жатканы бул абдан жакшы көрүнүш. Ал эми даңк медалын эмнеге алганын азыр көрсөтүүнүн жүрүшүндө мындан ары көрө аласыздар. Ага чейин аксакал. Даңк медалынан тышкары дагы мына ушундай грамоталарыңыз бар экен. Бул кайсыл эмгектериңиз үчүн? Деги эле кесибиңиз эмне сиздин? Кесибим электрик. Электриксиз, Электрик мен электрик автоматика жаатындагы. Иштедиңизби? Иштеп жүргөнбүз. Азыр эмне жумуш кыласыз? Азыр дыйкан чарбанын башчысымын. Ошо турмуш кетип атат. Кандай аракеттенсең ошого жараша жашоо болуп атат. Жокор жактарга рахматтарга тоомат койбой өзүңчө жашасаң жакшы эле окшойт. Өзүңө жакшы аракеттенбей туруп эле анан башка нерселерди ойлой берсе жашоо анча болбой калганы көрүнүп калды. Кемчиликти, кыйынчылыкты башкадан издебей өзүңдөн издесең. Өзүбүздөн. Айылга көбүнчө жаңылык киргизген дагы сиз экенсиз. Жаңылык киргизген эми баягы табияттан болсо керек. Жөндөмдүүлүк тубаса. Анан баардык нерсе оюнчуктан башталат экен. Мен кичине кейимден оюнчуктар менен чоңойдум да баягы. Бир нерсе жасап, Вертолет жасап, учуруппу? учуруп, тиги бу жагын баягыдай ракета кичине делерги ракета чыгарып, тиги бу кылып. Анан армиядан келгенден кийин ушу совхоздордо жаңы техникалар боюнча инструктор катары иштеп жүрдүм. Анан кийин бу биздин сайга дарыянын боюга микрогез кылып туруп анан бир 6-7 үй ушул жерде биз жарытып жашап турдук. Ылдыйдагылар Өзүңүз курупсуз? Өзүм курганмын. Ылдыйдагылар көзү күйүп бул закон тогудан башталат деген мына бияктан башталды. Тиги бу деген. Дарыяга да Исфайрамда. Дарыяда. Анан энергия келгенден кийин анан бул калып кетти. Кайсы эле нерсеге жаңы нерсе келсе эскиси кала берет го. Sağlamdan takılıp gitmesine sağlamdan geçip süverim. Eli vergen malın tapşırır. Ele sıkıştı yaşlı. Caylo da bilge hastava can aşağıya can bastırır. Asıl bir tukum mingenin salkın tır jaylo жүргөнүн эриктим жылкы кайтарып bir кайдасың келчи сүйгөнүн эриктим жылкы кайтарып Kız çıkarsak dağın, başka kaysı iş kılsak, bardığımız birbirimize kelip kömöktöşüp iş bitiröbüz. Uğul üylösö, kız çıkarsak, kızların sevini birgeleştirip ötközöbüz. Mana şu siler özüңөр körüp turgan buyumlar bardığı mana şu jerdegi enelerdin, kelinderdin kolundan çıkkan buyum terimler. Mana jastık, balış, gilem, tar, mana tuştuk, kurak jastık, kuraqtарды бардығыз өзүбүз кылабыз. Бардығыз өзүбүз кадимден бери эле уз келген калк, уз келген элбиз, журтбуз. Дагы эле улай беребиз, эли журтубуз өсө берет. Келин кесектерибизге үйрөтүп атабыз.
Kızlarımızı dagы özübüzdүн өнөрүбүздү кыздарга өткөрүп атабыз. Мана сайманы азыр сайып атабыз, жакында кыз чыгарабыз. Ошолорго бардыгыбыз пул албайбыз, акча албайбыз. Бардыгыбыз эле ошо көңүлүбүздөн чыккан, жүрөгүбүздөн чыккан нерсени кошо беребиз. Биз олордон кийин эч нерсе үмүт кылбайбыз. Ошо кыз барган кызыбыз жакшы жайлуу болуп бир жерде өнүп өсүп кетсе болду. Ошо биздин кыга мана ушундай таарларыбыз, килемдерибиз, кагазга калган септерибиз башка жерде үлгү болсо биз ошого сүйүнөбүз, курсанбыз. Келет деген сиби ай карайт көктөн жалдырап. Алакандай жерибиз, Айкөл биздин элибиз. Мыйман келсе кош деген, мыйман гана бош деген. Мыйманды өздөй сыйлаган. Тулпарды минсе туйлатпас, туйгундар чыккан бул жерден, аргымак атты арытпас, аалымдар чыккан бул жерден, әжилер чыккан бул жерден, акындар чыккан бул жерден, сәллелери себеттей, молдолор чыккан бул жерден, кырдай калак орогон, энелер чыккан бул жерден, эчкисин коюп тек аткан, мергени чыккан бул жерден, камырдай кармап темирди, усталар чыккан бул жерден. Мына кошуна айылда бир уста отор деген аксакал бар эле. Ошого барып каттап жүрүп үйлөнгөнбүз, азыраак болсо дагы. Ошонун бери кичине мээнет кылып, аракет кылып, ошо айылдагы муктаждыктар мына сыяктуу ремонтко келет мындайлар. Могуларды не дейт? Монда кайлалар жасайбыз. Ойда жумак немеси турат го алсаң? Жок. Мына даяры бул, бул. Чукугу силерде. Bu yerde cenab-ı neler var öyle. Mağlar. Sizlerde ne deyip dedi? Bizde kayla deyip koyuyor. Kayla deyip. Mağlarda mındaki vartıp koyuyor o yer geç. Nimelen yer kaza, yer çıkıyor. Bizde yer katı da. Başka koşunda üç tuğra kılıp jasayız, mında kılıp. Kerekli haymandar jasayız da işi kılsa. Nege jarılçılık olsa. Oşalarda. Ya. Körük, al körük hazır körgedim sırtta. Hazır işte kaldılar. Oga daha bir adam gerek olur da gerek deletçi. Murda bozarga çıksın jasapçı. 2000-ci yılda, 2000-ci yıllardan murdarakta köy attın takası menen mıgı bolup jettiler. Kürek, halaktar, oyguşlar, ketmen, janagıday kayla, kösö, şu siyaktular jasashıplar, bozarga çıksın. Köyünçe oşul hadovoy tovar taka bolçu. Hazır mınday bütele jasagan nerselerin padarışın ele bolup ketet. Padarka kılıp beri berem. Anan özümüzdün jarıçılarga ile kılavuz özümüzdün attığımız var. Mına ülkem ulakçı da. Şunu atım dayım değerde berem, takala berem. Kalınırak temirden jasap alsang nime kılıp jüret da. Bazarda epte öyle juka temirden jasap koyuşat. Бұл айылдың Керегеташ аталғанның себебі ақсақалдардың айтуысы бойынша санжыралық маалыматтарға қарағанда біздің қазіргі şu жашап жатқан ел 240 жыл ilgari Ысыккөлден Керегеташ деген жерінен бая жоокерчилик заманның таасири аркасында ушул жерге ооп келинген экен. Келип ана жерде Теңизбай деген жерибиз бар. Ошо Теңизбайга келип туруп, bu yakka үйрөнгөнгө чейин bir 5-10 жыл ошо Теңизбайда туруп калганбыз дешет. Азыр Теңизбай чоң жайыт. Бирок чын эле абдан мындай жайылуу жерден орун алыпсыздар. Биз байрам, дарыя турат, көк кашка, тоолор менен тосулган айланасы. Кудай буйруп ушундай жерге
келгенбиз жерибиз сонун кара топурактуу жакшы жер. Калган айылдарда эле, бирок мен үчүн ашыкча көрүнөт да. Мына тоо кыркасында жашайбыз. Абасы таза, малчылыкка, дыйканчылыкка, бакчылыкка мындай кулай жер. Өрүк, алма, гилас деп коет, билесиңер, гилас. Бул азыр бүгүнкү күндө бар жокко кетип атат. Булардын баардыгы бизде өсөт. Сайызды көргөн кишилерибиз да, сайызды убагында элдер азыркыга караганда өтө эле ынтымактуу. Өз биргин жакшы таанып, алыс жакын дегендей. Азыр орто курактагылар өздөгүлөр тааныбай калды. Азыр 30-га киргендер жакшы тааныбайт. 50 жылда эл жаңы деген ошол. Ошо да. Анан бул капчыгай турбайбы мына? Ары ашса эле алай. Ошонун башы азыр 3 коргон менен Даработ коргон 98 километр. Жакындык. Баягы Олдоныйды мен эмеден айтып атам. 36-жылы телефон линия курулган экен. 36-жылы телефон 2 проводтар. Ошолор баягы проводтун узундугунан 98 километр деген данный бар да. Жол барбы чыкканга? Жол мурда болгон, азыр Сайыздын сосулуп калды. Сайыздын учурунда жол ачылып, акайып келип, открытие болуп, жол каттоо болгон, чоңолай менен. Азыр эч ким каттабайт, бузулуп. Кара албай калдыбы? Бузуп калган. Азыр шу жерден бир 30 километр жерге араң барат машина. Мурда ушул жерлер тарыхка көз чаптыра турган болсок. Кокон хандыгынын учурунда, андан мурунку жылдарда баягы улуу жибек жолу болгон деп дагы. Эми мана Кашкарга чоңолай башка жака кете турган түштүктө алгылыктуу ушул эле жол болгон да, ушул. Мына Караказыктан өтө албайт ылдый. Мына Баткен жактан. Нар жактан Хотчо аяктан өткөн менен Тажикстанга кетип калат. Ушул эле да ошо жибек жолу болгону анык болуш керек. Жибек жолуну ар кандай эле айтышат. Кээ бирлери баягы соодагерлердин жүргөн жибек ташып саткан жери биз жибек жолу деп айтат дейт. Анан илгеракта аксакалдар айтып эди. Жибек жолу деген мааниси Кытай секрет кармаган экен. Башка дүйнө билген эмес экен. Ошондо бир адам баягы мана таягынын ичине жибек куртун уругуну бекитип таможня ал убакта да бар экен да, баягыдай куугунтукталган нерселерди алып өтүшкө мүмкүн эмес экен ошол заманда эле. Таяк менен анан уурдап Самаркандка алып келгенди. Контрабанда турбайбы? Ооба, ошол мана курттун уругу. Самаркандтан анан баягы куртту азып жетип, тыт биякта көп экен да. Жибек курту жебесе дагы тыт өсөт экен ошол. Баягы Кытайда секретти билип алып, ошол секретти уурдап келип Самаркандка. Анан кийин Самаркандын атырабында жашагандар анан баягы жибекти Кытайга көз каранды болбой эле өзү чыгара баштап, ошол жибек куртунун уругун уурдап келген жол жибек жолу деп ошону айтат деп илгеркилер айтып эди. Ошонун Азыркылар соодагерлер каерден жибек алып өтсө эле жибек жолу дей берди. Ошого караганда жибек жолу Кашкардан ушул жол менен Самаркандка ошол. Таза суу маселеси бул жерде болгон эмес, эми арык деп коебуз бул жерди, каналыбыз. Каналыбызда эми башыдан койлор, эчкилер ичет, бардык жок чөт эми ичебиз да. Дарыядан дагы ичебиз. Эми машина жагындай техникасы балдар таза суудан алып келишет кышлакка. Жоктор шунан эле ичип жатабыз. Быйыл 13 айыл барбыз да Майдан айыл өкмөтү боюнча. Шунун 10 айыл таза суу боюнча проект кирди. Кудай кааласа эндиги жылга таза суу келет деген проект бар. Күтөбүз, Кудайдан тилейбиз келсин. Şu келсе жакшыдай бардык жаштарыбызга, элдигибизге жакшы бир таза суу ичсе ден соолукка жакшы дейбиз. Бул каналыбыз дагы токтойт. Эртеге кар жааганда токтойт дагы. Исбайрам дарыясына түшөбүз. Жээктери муз болот. Жана биз жогоруда сөз кылбадыкпы ушул Мурза Паша ата президенттин колунан даңк орденин алды, жакында эле сыйланды деп. Ал орденди эмне үчүн алгандыгын программанын жүрүшүндө көрсөтөбүз дегенбиз. Ал орденди мына ушул иши үчүн алды. Азыр ошол суу чыгарган түтүкчүлөрдүн жанына келдик. Бул эмне болгон түтүкчүлөр? Аксакал сиз өзүңүз айттыңыз, Эми мана бизде
Kayrak yer bizde köpte, anan işlet alvay. Bir 10-15 yıldan beri şunu meşrat kılıp yürgönbüzde mi? Bunu yerge su çıkarıp verse memleket. Ne? Anan kichine oğul olup kalat elektrigen biri. Biroq alardan kayra karşı çıkkandan başka baynap bolgon yok. Oşonca yıllar ötüp ketti. Anan bul biz bayram bizdin ayıldarga beker hiç kanday yardımı tiybeyle Özbekistan'a ağı ötüp ketken darıya bu. Uşunan su olaylı bu sebebi minerallar menen ağatırgan darıya eken de ötü alıstan kelet. Bayağı yeginge ötü jakşı eken. Uşunan su içken ıldıydağıların almaları jakşı akçaga satılar. Bizdeki menen kara su içet. Bayağı jaylovunu su içet da. Bizdin almalar Bışkan su da bu. bul bışkan su olur. Bizdin almalarda anca kımbat emas. Keyin oşo kanalda kazıp alıp geldik. Bayağı Semail yardım berdik. Material kança kesse biz bereriz kılıp algılar. Jergilikti beyliklerge kelsek, dağı başka jagını koyalım, mıyzamdaştırıp ya kılbay vakit sözü Anan tigiler bizi görüp durup dokumentleri çiğki olsa da yardım bere verelim diye okşayıp berdi. Anam men bayağı öçöçtükten geç kanday spesialist çakırбай koydum. Ne? Uağında Karapayım halktın kolu menен kıldыңızlar, ha? Karapayım spesialistlerdi bayağı vodnik injinerler alar biraz tigi bu degenlerin birinde çakırбай koydum. Anan çakırбай koyup anan özüm şu çiğmelerin, çiğ proyektlerin yazıp mende sertifikatım bol bolsa dağın yönöttüm anan. Bu 100. karaya ketti bayağı men çet oydu. Ne? O yerde görüp durup, o yerde de okumuştukları vardı. Görüp durup bu совершенно верно bu. Bol oturganlar siz de bundan kendiler, ha? Anıp durup materialda alıp verdi, jasadık. Hani hem transformasyaya kelgende transformasya kılbaşı. Bunların bir oyu bolsa gerek. Men onu mananday, tigindey, bunday yeşim mümkün emas. Ama özü biliyor. Şunda kança metrge götürdüңүздөр su tutukçularını? Sudu mana ol daryadan hazır ana jokoruga kelgende 30 metr daryadan kötörüldü. 30 metrege kötörüldü bizge 40 hektar bagarını yer koşuldu. Bu sistema tigiden bu yoga ötkönde düker dep atalat. Hiç kaysı okumuştuk oylop çıkkan emas yaratılışın zakonu. Oşonu menen dükerin sistemini alıp öttük. Bunu jakşı özдөштүрүп aldı bizdin ayıldak balдар. Bunday nerseni özübüzde kılaverебиz deyişip. Bu yerde mana görüp turasızlar, mana aslında iki yerde apora turat. Bu yerge jetpey turat. Şu yerde jergiliklilerden absüzdat kılganı da var. Bu aporalar da daryaga jetip turup tirese turat tırış gerekti. Bu daryaga jetpey ara jolda asmanda turat. Bu kantip mana iyilip ketpey. Mana su kelgende bunda bir vodovozun suvu var bunun içinde. Salmak öte çok. Şunu yiyilip kımır debey kötörüp durar. Bu turba emas, ana aslında arkandar tartıp durar. Arkandar kötörüp durar. Bayağı vektorda. Hazır arkandardı boşatsa turba iyilip keteten da. Turba keter. Boşatsa turba özünü karmay elbet keter. Şunday jumuşlarını körüp durup şuna katışıp durgan anan elder ıntımak anan keleskender. Keveller aytkanlar boldu. Bu el je öte akıldı el, je olmasa yatkan bir cindi bular. Asqara aparan atar çıkıp oturdu. Ne izgisi ıntımak? Intımak, birik. Bana misal için lupa. Bayağı aynekten jasalgan lupa. Lupаны күн көшүндө аксаң, ушул лупанын чоңдугу ушунчалык болсо пияланы болсо. Ошондой жерде күндүн нуруну бир точкага топтосо ал жер күйүп кетет. Адамдар дагы аң сезими мнениясын баягы ой максатыны бир точкага, бир айыл бир точкага жумшаса, тоодо да Камкарат кечет. Биздин айыл, биздин сүйүбүз, берекебиз, толо үйүбүз, айланайын, менин айылым, түбөлүк сагал, талап сүйүбүз, түбөлүк сагал.